Билими боюнча токойчар бадистиги болгону менен эмгек жолунун басымдуу бөлүгүн Ошто түрдүү кызматтарды аркалоо менен өткөргөн. Коммунисттик партиянын Борбордук комитетинде инструктордон баштап Ош облусунун обкомунун биринчи катчысы, Кыргыз СССРнин Жогорку кеңешинин президиумунун төрагасы, СССРдин Жогорку кеңешинин президиумунун төрагасынын орун басарына чейин жеткен. Мамлекеттик жана саясий ишмерди жакындары иш дегенде жеген ашын жерге койгон эл атуулу катары эскерет. Бул кишилердин ошол убактагы иштеген иштери өтө эле зор болгондо, эми совет мезгилиндеги иштер ушул убакка чейин мынакей сакталып келип атпайбы? Көп нерселер ошо совет доорунда салынган имараттар, салынган нерселер, колхоз совхоздорго уюшулган нерселердин баардыгы тең ошо сакталып келе атат да. Ошол кишилердин эмгектери да ошол. Анын өлкөгө жана эл үчүн жасаган эмгектери өкмөт тарабынан жогору бааланып, бир катар мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган. Согуштан кийинки жылдардан тартып эгемендүүлүккө чейинки өлкөнүн өнүгүүсүндө Темирбек Кошоев дайыма алдыңкы кызматтагы ишмер катары эл аралык байланышты бекемдөөгө беделдүү салым кошо алган. Эми ал иштеген деңизчи, бирок ал заманда кадрлар баягы укмуш тапталып даярдалып чыкканда, илими, интеллектуалдык деңгээли, фактурасы мен көзүм менен көргөнмүн. Акылдын тунуктугу, эс тутуму, ойлорунун мындай өзгөчөлүгү өтө мени таң калтырган, риторикасы. Анан ушундай адамдар Кыргызстаныбыздын азыркы деңгээлге жетишине абдан чоң салым кошкон. Албетте ошолорду эстеп, ошолордун эмгектерин унутпай, азыр дагы мындан ары бир тарыхта ордун бекемдели деген ниет бул биз үчүн да жакшы. Анткени өткөндөрдүн батасы болмой сайын келечек өнүкпөйт деген сөз бар. Үй бүлөдө эки уул бир кызды татыктуу тарбиялап, ар бир небересине арнап дарак отургузуп, алардын мектепке чейинки билим пайдубалын түптөп, урпактарынын коомго кошулуусуна көп аракет жасаган. 81-жылы келип 87-жылга чейин представитель президент Верховного Совета Киргизской ССР через зампред этого. Он работал Брежнев менен, Андропов менен, Черненко и Горбачев менен пенсияга чыгып кеткен. Кемин районундагы Кичи Кемин айылында атайын аллеяда аймактан чыккан чыгаан инсандардын айкелдери катарынан орнотулган. Жергиликтүү тургундар мындай саамалыктар менен келечек муундарга ата бабалардын калтырган эмгектерин таанытууну көздөйт. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалатов 24.